Балыкчы шаарынын ооруканасы. Эми бул жерде бул врачтардын шалаакысын айтып берейинби мындай да. Кыскасы бул жерде ДТП болду. 6 киши, 2 машина сүйүшүп, 6 киши ДТПга учурап, бирөөсү тяжелый, дагы бирөөсү тяжелый. Ошону алып келип бияка больницага көрсөтсөк, эми булардын шылтоосу жаңа биз байлоочу эмени сайып коюп, врачтары жок имиш да. Врачтары жок экен булардын. Эч кимиси жок. Бир оору жатабы, ким жатат, булардын иши да жок экен да буларгачы. Анан буга тетиги өйдө жакта отурган майкасын туткан чоңдор бир көзөмөл алып койсо болот эле ушул балыкчы эмесинчи. Вообще порядок жок бияктачы. Келип биз келгенден эле канча ДТП болду. Келсең, врачтар чай ичип отурат. Баарыбыз чогулуп, ызы чуу кылып, анан жана келген эмелерди алып келип киргиздик бизчи. Ушул жагын бир карап, балыкчынын бир больницасын контролго алып коюш керек да. Буларга вообще адам өлүп атабы, ит өлүп атабы баары бир экен буларга. Даже акча сурап атышат бизден буларчы. Ошо биз карап туралык, чай пайыбызга акча чыгарып бербейсиңерби деген эмеде таризде булар ошондой эмелерди кылып атышат да. Эми бул жерде очередтерди айтпагыла. Биякта киши деле карабайт бул жерде. Бул жөн эле аты бар экен да больницанынчы. Бияка түшүнүксүз. Эми бул жанагы туугандарыбыз бирдеме болсо эмне болот, ким жооп берет, аны бир Кудай өзү билет. Ушундай болот да. Канча деген Эмели операцияда деп атты эле Ошо башкасынын жеми канча деген адамдар отурат. Врачтар жок бул жерде. Ушул жактарын эле көзөмөлгө алып койсо ушу